бир туугандар, урматтуу алымдар, ардактуу коноктор, биздин Кыргызстанга кош келипсиздер. Бул жыйыныбызды чындыгында эң Кур'ан Карим менен ачып алып, Азиретибиз бата бергенден кийин уласак иншалла. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فاستجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. Азыркы сөз Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасынын Азирети муфтийи Абдулазиз Кары Закировго берсек. Рахмат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Мейримдүү, ырайымдуу болгон Аллах Тааланын ысмы менен Аллах Таалага мактоолор жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салату саламдар болсун. Урматтуу фатва кеңешинин мүчөлөрү, кадырлуу алымдар, ардактуу меймандар. Түрк мамлекеттери уюмунун алкагында өтүп жаткан диний башкармалыктардын алдындагы фатва кеңешинин жыйынына карата чакыруубузга жооп берип, Азербайжан, Казакстан, Туркия жана Өзбекстандан келип катышып жаткан бир туугандарга терең ыраазычылык билдирем. Маалым болгондой, фатва бул жөн гана суроого жооп берүү эмес, ал жоопкерчиликти, илимий тактыкты, дүйнө таанымдык тереңдикти жана шарияттык көрөгөчтүктү талап кылган маанилүү диний чечим. Азыркы замандын ылдам өзгөргөн шартында коомдо күн сайын диний, социалдык, экономикалык жана укуктук мүнөздөгү жаңы маселелер жаралууда. Мындай учурда фатва берүү иши жеке көз карашка эмес, илимий негизге, мекемелик биримдикке жана институт жамааттык чечим кабыл алуу процесстерине таянууга тийиш. Ошону менен бирге фатва берүү жаатындагы кызматташтык диний мекемелер ортосундагы ишенимди, өз ара аракеттешүүнү жана илимий тажрыйба алмашууну бекемдөөгө чоң өбөлгө түзөт. Бул болсо ислам үммөтүнүн биримдигине жана коомдук толуктуулуктун сакталышына өбөлгө болот деп ишенебиз. Бүгүнкү жыйындын максаты түрк мамлекеттеринин ортосундагы диний кызматташтыкты өнүктүрүү, фатва берүүдө тажрыйба бөлүшүү жана өз ара түшүнүшүүнү чыңдоо, замандын талабына жооп берген, жогорку деңгээлдеги илимий даярдыкка ээ, укуктук жана диний эрежелерди терең түшүнгөн фатва институттары бүгүн өзгөчө мааниге ээ болууда. Урматтуу дин алымдары, урматтуу катышуучулар. Бул жыйындын жүрүшүндө айтылган сунуштар жана кабыл алынган чечимдер фатва берүү ишмердүүлүгүн өркүндөтүүгө жана түрк дүйнөсүндө жаралып жаткан диний маселелерге бирдиктүү, туура жана жүйөлүү мамиле кылууга көмөкчү болот деп терең ишенебиз. Жыйындын ишине ийгилик каалап, баардыгыңыздарга дагы бир ирет терең ыраазычылык билдирем. Алла Таала иштерибизге береке берсин. Бул кеңешменин жыйынтыгы үммөт үчүн пайдалуу болсун. Баардыгыңыздар кош келипсиздер. Hazır mısın?